Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн өтүлө турган сабагыбыздын темасы циклдык алгоритмдер. Сабактын максаты Python программалоо тилинде циклдык алгоритмдер кандайча колдонулары жөнүндө маалымат аласыңар. Каалагандай алгоритмдер 3 конструкциянын жардамы менен жазылары далилденген. Цикл, шарттуу операторлор, сызыктуу алгоритмдер менен. Силер билгендей, цикл бул окшош аракеттерди көп жолу аткаруу. Буга чейин биз while жана for циклдерин үйрөнүп баштаганбыз. For цикли while циклинен айырмаланып, алдын ала белгилүү санда кайталоо үчүн колдонулгандыгы менен айырмаланат. Ал эми while цикли тескерисинче кайсы бир аракеттерди канча жолу кайталай тургандыгын бизге белгилүү болбогон учурларда колдонулат. Ошону менен бирге бизге ошол аткарылганга чейинки циклди кайталаш керек болгон шарт белгилүү. For циклинин колдонушун кеңири карап көрөлү. For циклинин Python тилинде жазылышы мына төмөнкү схемада көрсөтүлүп турат. Бул жерде for конструкциясы, ал эми бул жерде I өзгөрмө, range диапазон аралыкталат. Ал эми аракет бул print. Цикл башталганда диапазондун биринчи элементинин мааниси белгиленген аракет аткарыла турган өзгөрмөгө ыйгарылат. Циклдын экинчи өтүшүндө өзгөрмөгө диапазондун экинчи элементинин мааниси ыйгарылат. Жана ушул сыяктуу диапазондогу бардык элементтер менен берилген аракеттер жүргүзүлүп бүтмөйүнчө кайталана берет. Мисалы үчүн Python деген сөздү экранга чыгарыш үчүн биз let өзгөрмөсүнө ар бир жолу Python сабынын жаңы элементин ыйгарылып турсун. Print командасы экранга бул саптын ар бир тамгасын бирден чыгарат. Эми биз ушул программаны аткарып көрөлү. Ал үчүн биз Python программасына киребиз. Бул жакта new file, жаңы файл түзөбүз. Жаңы файл түзүп, эми бул жактан иштетип көрсөк. Run F5 модуль. Бул жакка жаңы ат кое алабыз. Силер эми бул жакта мына көрдүңөр балдар. Биздин ол жакта Python деген сөзүбүздүн ар бир тамгасын чыгарып бергенге чейинки цикл бул жакта кайталанат. Эгерде биз ол жакка titor деген сөздү кошуп кое турган болсок, бизде ушул Python titor деген сөздү жазып бүткөнгө чейин бул жакта алдын ала шарт бизде кадамда алдын ала бизде бул жерде биздин аткарыла турган командалардын шарты бул жакта белгилүү да. Белгилүү болгон үчүн Python titor дегенге чейин гана аткарылат экен, балдар. Төмөнкү мисалда ар бир кийинки өтүүдө өзгөрмөнүн мааниси берилген. Диапазондогу санга көбөйүп турат. F барабар 12, F'тин баштапкы мааниси 12, for in range 1ден 6га чейин, F барабар F плюс 1, print F барабар бул жакта жообу 27. Бул жакты биз мындай кылып иштеп көрсөк болот. Иштеп көрбөйлү, мына жакта көрсөтүп кете берейин. For in range 1ден 6га чейин цикли 5 жолу аткарылат. 6 кирбейт бул жердечи. Мынакей 6 кирбейт. Циклдын ар бир кадамында F өзгөрмөсү I санына өсүп турат. Баштапкы мааниси F12. Циклде маанилери өзгөрүп турат. Мисалы үчүн, бул жакта I 1ден 6га чейин болгон үчүн 12ге 1ди кошсок 13. Экинчи өтүүбүздө 13кө кошобуз 2-ни, бул жакта I'ыбыз 2 болуп атат, барабар 15. 15 F бизде 15 болду. 15ке кошобуз 3-тү, барабар 18. Ал эми F биздин мааниси 18 болду. 18ге кошобуз I мына жагыбыз 4, барабар 22. 22 биз бул жерде F бизде. F'ке кошобуз 5-те, барабар 27. Кыскача мындай кылып жазсак дагы болот. F барабар 12, кошу 1, кошу 2, кошу 3, кошу 4, кошу 5 барабар 27. Range функциясынын аргументтери төмөнкүдөй берилет. Range x 0дөн xке чейинки маанилерди алат, бирок x диапазонго кирбейт.
range y x y'тен x'ке чейинки бардык маанилерди алат. Мында дагы x диапазонго кирбейт. Ал эми range y x s y'тен s'ке чейинки бардык маанилерди s кадамы менен алат. Мисалы үчүн 0 программаны иштетип көрөлү биз. Жаңы файл түзүп алабыз бул жакка. Бул жерде 0дон 15ке чейинки сандарды 3 кадам менен чыгарып бер деп атат. Бул жакта run басабыз. Run F5 модуль. Окей. Эми бул жакта 0, 3, 6, 9, 12. Бул жердеги биздин 15 саныбыз бул жакка мынакей кирбейт. Көрдүңөр балдар? Эми ушул жакка биз каалагандай санды жазсак болот. Мисалы үчүн 100 дегенди жазып көрөлү. 0дон 100ге чейин. Ал эми мына жакта кадамдардын санын 2 деп койсок болот. 2 деп туруп эми иштетип көрөлү. 2 кадамдан таштайт. 0, 2, 4 деп туруп мындай кылып кадамдан таштап иштеп жатат. Ал эми бул жакта 98. Нол жерде биз унчукпой турган абалга келтирип койсок да болот. 0, 100 деп туруп эле чыгарып койсок деле болот. Анда биздин кадамдарыбыз 1ден чыгарып берилет бул жакка. Мынакей 1ден чыгарат. Ал эми бул жерде бизде 99га чейин чыгат. 100 саны бул жакка кирбейт. Көрдүңөр балдар? Андан тышкары кадам үчүн терс сандарды дагы колдонсок болот. Анда цикл маанилерди тескери багытта тандап ала баштайт. Мисалы үчүн мына жакта for циклы 100дөн 0га чейин. Ал эми кадамдардын санын биз минус белгиси менен жазат экенбиз. Минус белгиси менен жаза турган болсок, анда азыр бул жакта дагы иштетип көрөйлү. Жаңы файл түзөйлү. Жаңы файл түзүп бул жакка жазабыз. Run F5 модуль. Окей. Бул жакта неке биздин кадамдарыбыз 100, 80, 60, 40 булар тескерисинче кетип атат. Эми бул жактан мен минус 2 деп коеюн. 100 эмес. Бул жерди мен 30 дейин. 30 деп туруп мындай кылып чыгарсак бизден 30, 28, 26, 22 деп туруп чыгат. Эми бул жакты мен минус 5 десек, 5 кадамдан артка карап эсептеп берет. 30, 25, 20, 15, 15 деп туруп мындай кылып 0 кирбейт бул жакта. Көрдүңөр балдар? 30дан 0га чейин 0 кирбейт бул жерде. Удаллаштыкты белгилүү санда кайталаган for циклинен айырмаланып, while цикли саны менен эмес, логикалык шарты менен жетектелет. Ошондуктан кодду канча жолу аткарарын так санын билүүнүн кажети жок. While циклинин коду логикалык шарт чындык маанисинде болуп турганга чейин кайталана берет. Азыр биз мына жакта сандын суммасын табууда while циклин колдонобуз. Бул жактан мен программаны жазып койгонмун. Open деп туруп, бул жактан сандын суммасын алуу деген программаны ачайын. Бизде бул жакта n канча сандын суммасы алынсын. Бул жерде n бизде белгисиз. Биз кайсы санды киргизебиз? Мисалы үчүн 3дү киргизебиз, 5дү киргизебиз, каалаган санды киргизишибиз мүмкүн. Ал эми бул жерде i 0, 0га барар, s кирилген сандын суммасы, бул жакта s'ти дагы 0га барар кылабыз. Бул жакта while i n'ден кичине болгонго чейин аткарылат. Ал эми бул жактагы print i плюс 1 сандын маанисин киргизип бул жакта мыналар бизде while циклин колдонуп
Biz azыр бул жерде сандын суммасын табуу деген, алуу деген мисалды карап көрөлү. Бул жакта биз n канча сандын суммасы алынсын. Бул жакта n белгисиз, i 1ге барабар, s'ибиз болсо 0га барабар. Бул жерде while i кичине n'ден, i n'ден кичине болгонго чейин бул жерде биздин шартыбыз кайталана берет. Print бул жерде бар range дегенде биз n'ге чейин дегенбиз. N бул жакта кошулбайт. I дегенден кийин кошулбаган үчүн бул жакта бизде i'ды белгилесек, i кошулбай калат да. Ошол кошулуш үчүн бизде бул жакта i плюс 1 дегенди кошуп алышыбыз керек. Бул жакта сандын маанисин киргиз. Бул жакта i'ыбыз канча сан киргизсек, ошо сандын маанисин киргиз. Биринчи сан, экинчи, 3, 4 деп. Мен 3 сан киргизе турган болсом, 1, 2, 3 деген сан кирет. Бул жакта s барабар s плюс биз киргизген саныбыз, input n. N'ди бул жакка киргизебиз. Андан кийин i'ыбыз 1ге чоңоюп турат бизде. Бул жакта i 1ге чоңоюп турат. Эми ушул программаны биз иштетип көрөлү. N кирилген сандын суммасы. Ал үчүн биз мына runга киребиз. Run F5 модуль. Бул жактан биз 3 санды киргизели. Бул жакта биринчи сандын маанисин киргиз. Биринчи саныбыз 5, экинчи саныбыз 10, үчүнчү саныбыз 4 болсун. 3 кирилген сандын суммасы бизде бул жерде 19 болуп чыкты. Мына жакка жылдырайын. Биз мына жерде n айдан кичине болгонго чейин аткарылат. Бул жакта каалаган санды киргизебиз. Мисалы үчүн бул жака биз киргизе турган болсок, run деп туруп, бул жерге биз 20 деген санды жаза турган болсок, ошо 20 жолу кайталанганга чейин иштей берет биздин while циклыбыз. Жети, 8, 9, 10, 11, 20 жолу кайталанганга чейин иштейт. Андан кийин while'дан чыгып кетет. Чыгып туруп, биздин 20 кирилген сандын суммасы 189га барабар болду. Эми бул жерде бизде run F5 модуль мына жакта саныбызына жаңы сапка өтпөй, мына кош чекиттен кийин жазылыш үчүн мына жерге биз print деген жерге биз and барабар эки тырнакча белгини жазып койсок, бизге мына жакта биздин саныбыз run F5 модуль азыр ушул жерге жазылат. Канча сандын суммасы алынсын? 6 сандын суммасы алынсын. Көрдүңөр балдар, мына жакта end дегенди кошуп койгонубузда биздин сандын маанисин киргиз деген мына жакта жаңы сапка жазылбай, мына кош чекиттин жанында жазылат. 5, 6, 8, 9, 12, 45. 6 кирилген сандын суммасы 45. Көрдүңөр балдар, while оператору менен, конструкциясы менен for конструкциясынын айырмасын түшүнгөн болсоңор керек. Сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге тесттик суроолорду берейин. Биринчи суроо. Циклдык алгоритмдер түзүүдө кандай командалар колдонулат? Input, elif, if жана else, while жана for. Кана балдар, убакыт кетти. Кана балдар, таптыңарбы силер? Циклдык алгоритмдер түзүүдө while жана for конструкциялары колдонулат экен, балдар. Командаларды алдын ала белгилүү санда кайталоо үчүн колдонулган конструкция. While, for, elif, range. Туура жооп
for. Сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге тесттик суроолорду берейин. Биринчи суроо. Циклдык алгоритмдер түзүүдө кандай командалар колдонулат? Input, elif, if жана else, while жана for. Кана балдар, ойлонуп көрөлүчү. Циклдык алгоритмдерди түзүү үчүн while жана for операторлору колдонулат экен, балдар. Экинчи суроо. Командаларды алдын ала белгилүү санда кайталоо үчүн колдонулган конструкция. While, for, elif, range. Кана балдар, тапкылачы, убакыт кетти. Командалары алдын ала белгилүү санда кайталоо үчүн колдонулган конструкция бул for конструкциясы. Анда эмесе үйгө тапшырма. Узундугу 20 метр тактай берилген. Бул тактайдан узундугу 5 метр жана 2 метр болгон канча минималдык бүтүн кесиндилерди даярдоого боло тургандыгын чыгаруучу программаны түзөбүз. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.